Айтып оозду жыгыча дагы бир сотубуз $2000 пара менен кармалып, абери болсо 7 өмүрү жерге кирүүдө. Демек, нарктуу элибиздин көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген накыл сөзү тегин жерден чыкпаптыр да. Ошондо да эч сыр бербей, жогорку сот менен тартип комиссиясынын ооздору таттуу талкындан бошобой жатканбы, айтор же ак же көктешпеди. Алардын мындай маанайларына караганда, карга карганын көзүн чукпастыгы чын окшобойбу? Андыктан Фин полициясы тарабынан тузакка түшүрүлгөн бул Фемида өкүлү эртең эле сүттөн ак бир бечарага айланса таңданып кереги жоктур. Анткени менен саламатсыздарбы? Ошентип, азырынча өлкөнүн эгемендүүлүгү менен жашташ сот реформасынан ырыстуу натыйжа жок. Тескерисинче, кой терисин жамынышкан карышкырларды элестетишкен айрым соттор өз кызмат орундарын чөнтөк кампайтуунун куралына айландырышкандай. Албетте, колунан кармап албаган соң ууру же паракор деп жар салуу жарабастыр. Бирок буга чейинки жорук жосундарына көз жумганда да, акыркы 5 жылдагы эле калпыстыктар менен адилетсиздиктер жалпысын мына ушундай бүдөмүк ойго түртөт. Эл арасында азыркыга дейре мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин мындайча мумун козуга айланып, ошондогу Нарын шаардык сотунун төрагасы тарабынан ага мээрим төгүлгөндүгүнө айраң таң калгандар арбын. Бул инцидентте адатта акты да каралап, каарын төккөн прокуратура органдарынын ооз ачпагандыгы түшүнүксүз. Дагы жакшы, жоо эчак кетсе да, кылыч кайра шилтене экс-президенти баш, мурунку министрлери төш болуп, колдоруна кишен салынды. Антседе алар менен өздөрүн суракка алышкандардын ортосунда бармак басты, көз кысты жарашса, баштарынан бир да тал чачтын түшпөгөндүгүн мурунку ачуу тажрыйбалар айгинелейт. Анткени биздин сот системабызда пулуң болсо кулуңмун принциби кыт кылгандай бекем орногондугуна баарыбыз күбөбүз. Эми соттор жебелешкендин ичинде деп ойлойм. Анткени бул Кыргызстандын соттору адилетсиздик жок. Бирөө чындыгында тоок уурдап деле соттолуп атат. А бирөөлөр жокпу миллиондогондорду соттобой эле качырып эле жоготуп атпайбы? Аларга эч ким жооп берген жок. Мен сот органдарына ишенбейм айланайын. Булар баары эле бир каякта болбосун, айласы кетсе адвокаттын өзүн акталгыс кылып туруп эле ала берет булар. Булар өмүрү андан кайра тартпайт. Азыркы убакта көп адамдар ишенбейт болуш керек деп ойлойм да. Бирок бул ар бир адамдын өзүнүн кандай дээрине, өзүнүн намысына коюш керек деп ойлойм. Соттор менен бирге эле өздөрүн билишип, өтүктөрүн төрөгө илишкендердин катарында жогорку кеңеш бар. Өздөрүнүн 5 жылдык ишмердүүлүктөрүндө же мамлекеттик, же расмий тилди жөндөй алышпандыктары аз келгенсип, ар кандай кастурга кабышкан парламенттин кээ бир мүчөлөрү жеке менчигинде сезишкен депутаттык креслолорун оңой менен бере койгулары жок. Болбосо, алдыдагы шайлоордогу босогону 9%дан 5 же 3%га түшүрүүгө жандалбас урушпас эле да. Ал эми эл өкүлдөрү Айнуру Алтыбаева, Ерлан Бакиров жана Нурбек Алымбеков саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам долбоорун токуй салуу менен биздеги аты бар, заты жок партияларды мамлекет казынасынан каржылоону кыйытышып, кыйлабызды кыжаалат кылды. Кокус авторлордун көздөгөндөрү колдоо тап, жүзөгө ачса, ансыз да жукарып бүткөн карапайым калктын териси тескери сыйрылып бүтчүдөн. Мамлекеттик каржылоо ченем мыйзам долбоору менен 1 январь 2026 жылдан иштейт. Бул мен ойлойм мындай жетиштүү убакыт. Элди экинчи планга сүрүп салган демилгечилер жада калса, кыргыз экономикасынын 2024 жылдан баштап гүлдөп өнүгөрүнө да көз ачыктык кылып жиберишкенден да кайра тартышпаптыр. Алардын пикирлеринде андай болгон соң казынадагы каражатты канчыга бекем байлап бастыра берүүдөн өтөрү жок. Ал эми бышылуу оокаттын күйүтү жаман болот эмеспи? Муну угушар замат жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары мындай нерсени дароо эле киргизип, эсебин эртеле табууга ээликкендерин кантесиң? Эмне үчүн 26 жылдан баштап деп киргизип атасыздар да демилгечилергечи? Анткени эми президент да колдоп атат, ушу партийный система деп, партиялар деп. Ошон үчүн эмне үчүн ушу 21 жылдан баштап эле мыйзам күчүнө кирсин деген мен койгон жоксуңар дейм да.
ушул жерде так жазыш керек. Өкмөт пока толугу менен ушул саясий партияларды каржылоого алмайынча бул маселе ушундай тура берет ара жолдо. Мына мисал үчүн 1% алган партияда 2%, 3% алган партиялардан баштап мамлекеттик каржылоого түш керек. Ошентип güzellerine belirlengen parlamentik şairlorda bayagılı baylık üstemdik kılары azırtlarına açığa çıkıp oturat. Andırtan 6. çakılıştın deputatları 5 yıl boyu mingen atlardan düşüp kalıbasının tüyüşüğün tartıştıp gözüne görüngen жылтыр-жылтырдың барысын елчімізге басырсақ дегенде екі көздері төрт. Алеми элиталардың мұндай ашкөздіктеріне еленеді, алар үшін бары бір. Анткені бізде оғызық ешіп болса да чөнтөктінің сүйлері, бұты тайтық болса да қапчығы қалыңның билері жазылбаған мыйзамға айланған. Бұл эми бұл мамлекеттин эсебинен жашоо жанагындай бири өзү жаман экен. Бөлүнүп топ болуп эле баары эле ар бир партия өзүнүн кызыктуулугун көздөйт экен. Баары эле кандай жол менен болсо дагы өзүлөрүнүн мүдөөсүнө жетет экен булар. Буларды такыр эле таратыш керек. Салып эле көнгөн алар. Дагы салабыз деген ой бар экен. Эми эл билип түшүнүп калдык азырчы. Жеп алып эле, ичип алып эле качып атышпайбы? Эми келип кайсы беттери менен келип бизди шайлап кой деп келет билбейм. Баягы ит менен кубалатышты. Айылдын эли ит менен кубалайбыз деп атат. Касына деген элдин касынасы, элдики да. Элдикинен анан элдин аркасы менен эле болуп атышпайбы алар. Анан элдикине кантип неме жатат? Эл деген элге кантип кол салсын ошо. Ал элдин рызкысы, жалпы элдики да. Жогорку кеңештин мындай кой ушул жылдын 12 апрелде дайындалган жергиликтүү кеңештердин мандаттары үчүн кармашта катуу болчудан. Мында мыйзамдуу да, мыйзамсыз да ыкмалардын колдонулары эмтелине билинип, айрым сайттардын маалыматтарына караганда биримдик партиясыналар өздөрүнө каршы чыккандарга кол көтөргөнгө чейин барышты. Демек, дээрлик 30 жылдан бери көмүскө болуп келген электораттын энесин таныткан саясаты бул жолу кадыресле көрүнүшкө айланчудан. Шайлоодо 3 эле нерсе кармашат. Лидерлердин дебаты, акыл эси. Экинчи шайлоо программасы, үчүнчү шайлоо долбоору. Кыргызстанда ушу үчөн бирөөдө жок, 4төө кармашат. Акча кармашат, адым ресурс кармашат, молдекелер кармашат, анан бандиттик топто кармашат. Биз буну менен жакынкы 5-10 жылда өнүккөн өлкө кура албайбыз. Шайлоо өткөн сайын шайлоо кымбаттап, адамгерчилик арзандап баштады. Мындай боло берсе, жакынкы 10-15 жылда Кыргызстанда түз жүргөн, билимдүү, патриот, бирок акчасы жок инсан депутат болуп келе албайт. Ушундан улам бул учурда коомчулук арасында ырына караганда чыры көп партиялык системадан баш тартып, мурунку бир мандаттуу шайлоо округтарына кайтып келүү сунуштары байма-бай айтыла баштады. Ошону менен бирге эле шайлоо жөнүндөгү мыйзам актыларына оңдоп түзөлөр жана кошумча менен толуктоолор киргизилбей, ушул бойдон калса, баарына каршы добуш берүүчүлөр четтен чыкчудан. Албетте, мындай көрүнүштө ансыз да өлүү-сөлүү жаныбар өлкө казынасы өкчөңдөй түшөрү бышык. Антке менен саламатта калыңыздар.